Кыргыз тили 2-класс. Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай тартуулайм. Жагымдуу маанай бири-бирибизге тартуулоо менен бүгүнкү сабакты баштайбыз балдар. Аны эмесе бүгүнкү сабактын темасы өткөндө биз сүйлөмдүн ээси жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Сүйлөмдө ээ кандай милдет аткарат, кандай суроолорго жооп берет жана бир нече көнүгүүлөр менен аны бышыктап толуктаганбыз жана тексттен сүйлөмдүн ээсин тапканга үйрөнгөнбүз. Ал эми бүгүнкү сабакта болсо балдар сүйлөмдө ээнин милдетин аткарган адам аттары, сүйлөмдө ээнин милдетин адам аттары кандай кылып аткарат, ошол жөнүндө маалымат алабыз балдар. Аны эмесе сабактын максаты менен таанышабыз балдар. Сабактын максаты сүйлөмдүн ээсин катыштырып сүйлөм түзө алабыз. Сүйлөм ичинен кимдер деген суроону берүү менен адам аттарын таба алабыз. Текст угуу менен сүйлөө кээбизди өстүрөбүз. Мына ушул 3 максаттын негизинде бүгүн сабактын темасы боюнча сүйлөшөбүз балдар. Анда эмесе сүйлөмдөгү ойдун негизин билдирип турган адам аттары сүйлөмдүн ээси боло алат. Алар кимдер деген суроолорго жооп берет. Жакшылап көңүл бурабыз балдар. Бүгүнкү тема сүйлөмдүн ээсин жөнүндө. Сүйлөмдүн ээси адам аттары деген темада болуп атат. Сүйлөмдөгү ойдун негизин билдирип турган адам аттары сүйлөмдүн ээси боло алат. Сүйлөмдүн ээсиндеги адам аттарын табыш үчүн биз сөзсүз түрдө кимдер деген суроону беришибиз керек. Силерде өткөн сабакта эсиңерде болсо балдар, биз сүйлөмдүн ээсин табыш үчүн көбүнчө биз кимдер, эмнелер деген суроону берип жатат. Суроону берүү менен сүйлөмдүн ээсин таап атканбыз. Ал эми бул жерде сүйлөмдүн ээси адам аттарын, сүйлөмдүн ээсинен адам аттарын табыш үчүн биз балдар кимдер деген гана суроону берет экенбиз. Ал эми эмнелер деген суроону биз эмне кылат экенбиз балдар? Сүйлөмдүн ээсиндеги адам аттарын табыш үчүн ал суроону биз бербейбиз балдар. Андан ары сүрөткө көңүл бургула балдар. Сүрөттө биз кимди көрүп турабыз? Баланы көрүп атабыз. Ал эми бул суроону кантип беребиз? Сүйлөмдүн ээсин табыш үчүн ким деген суроону беребиз дагы. Бул баланын аты Асан. Бул ким? Бул Асан. Сүйлөмдүн ээси дагы болуп жатат. Ошол үчүндө адамдын атын адам экендигин сүрөттөн көрүп жатасыңар балдар. Ал эми адамдын аты мына Асан экен. Ошондо биз кыргыз тилинде сүйлөмдүн адамдарга кимдер деген суроо берет экенбиз. Аны сөзсүз түрдө билишиңер керек. Балдар, эгерде биз иштептерге жазып алабыз, жазып отурсаңар, анда силерге кичине убакыт берейин. Ким деген суроону коюу менен ошондой эле эрежеге да көңүл буруп, эрежени да жазып алсаңар болот. Сүйлөмдөгү ойдун негизин билдирип турган адам аттары сүйлөмдүн ээси боло алат. Карагыла, ким? Бул баланын аты Асан. Андан кийин кимдер? Биз сүрөттө карасаңар, сүрөттөн биз көп деген аял затын көрүп атабыз, балдар. Көрүп атабыз аял заттарын. Эми кимдер деген суроо кетти буларга. Кимдер? 8 мартта биздин концертке аялдар келди. Кимдер келди? Кимдер келди балдар? Аялдар келди. Бул дагы сүйлөмдүн ээси адам атын билгизип жатат балдар. Түшүнүктүү болдубу? Убакыт берейин, иштептериңерге жазып отурсаңар болот. Аздан. Эми дагы кимдер деген суроону койдум силерге балдар. Карагыла, кимдер?
Биздин өлкөдө көп улуттуу элдер жашайт. Кана сүйлөмдүн ээсин таап көргөнгө аракет жасагылачы балдар. Сүрөттү карагыла. Мына сүрөттө биз көп деген ар улуттун кийимин кийген адамдарды, кыз балдарды көрүп атабыз. Мисалы мына ар кандай бул орус улутунда кийим кийген, бул украин улутунда кийим кийген, бул тажик улутунда кийим кийген, ар улуттун кийимдерин кийип турат. Kimdir? Сүйлөмдүн ээси кайсы болушу мүмкүн? Kimdir? Элдер. Мына kimdir? Элдер. Булар сүйлөмдүн ээси болду дагы адам аттары, жалпы адам аттары жөнүндө сөз болду балдар. Түшүндүү болуш керек деп ойлойм. Эми биз өткөн теманы сөзсүз түрдө эске салышыбыз керек. Өткөн темада биз тамактануу адеби жөнүндө сөз кылган болчук. Тамактануу адеби менен бирге эле ар бир тамакты өз убагында, өз учурунда ичкен туура деп эсептешибиз керек. Мына бул жерден сөзсүз түрдө сааттын жебесине көңүл бурабыз. Сааттын жебеси туура тамактанууга дагы чоң көмөк көрсөтөт экен. 7:30 ким турду? 7:30 Аруки турду. Эмне кылып атат? Эртең мененки тамагын тамактанып жатат. Ошондой эле карагыла, эртең мененки тамагында эмнелер бар экен? 12:00 Аруки мектептен келди дагы ысык тамак ичип жатат. Түшкү тамагын ичип атат, көрдүңөрбү? Андан кийин саат 4-тө бизде кечки тамакка чейинки тамак деп коет, жеңил тамак, айран, таттуу бир нерсе жейт. Анан саат 7-де биз саат 10-го, 11-ге, 12-ге калбастан кечки тамакты эмне кылат экенбиз биз? Саат 7-де ичет экенбиз. Мынакей. Арукенин бул тамактануунун өз убактысын Аруки аркылуу бизге көрсөтүп берип жатат. Ошондо тамактануу адебин билүү менен бирге эле биз эмнени билип атабыз балдар бул жерде? Ар бир тамакты дагы өз убагында жеш керек экен, ар кандай эле убакытта отуруп жей берген болбойт деп жатат. Эми бул жерде карагыла, тазалыкка байланыштуу нерселерге бир 4 запор окугум келип атат. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген. Күчтүү болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн дейт. Балдар карагыла. Эми силерге текстти берейин, текстти окуйук. Бул аябагандай жакшы тексттердин бири. Бул мындай нерсе кырсык ар бир өлкө келбесин, балдар. Анда эмесе текстти угуу менен, кунт коюп угуу менен кандай мааниси бар экен, эмне себептен мындай болгон экен, мына сүрөттү карасаңар, мынакей. Бул жерлерде сүрөттө жардыруулар болуп атат. Мына самолет менен эмнелер таштап атат. Бул жерде жарылып атат, көптөгөн көп кабаттуу үйлөр. Мына ушуларга дагы балдар көңүл бургула, Кагаздан жасалган 1000 турна. 1945 жылы дүйнөлүк экинчи согуш аяктаганда Америка Япониянын 2 шаарына 2 атом бомбасын жардырган. Анын бири Хиросима шаар эле. Шаар толук талкаланып, миңдеген адамдар курман болушкан. Анткени бул бомба кадимки бомбадан 100 эсе күчтүү болчу. Андан адам аман калса, радиация алат да айыкпас рак оорусуна чалдыгат. Бул ошонусу менен элге өзгөчө коркунучтуу. Эми биринчи абзацка көңүл бургула, балдар. Бул жерде кагаздан жасалган 1000 турна менен бул жерде тексттин эмне карым катнашы бар деп дагы ойлоп калышыңар мүмкүн. 1945 жыл билесиңер, дүйнөлүк экинчи согуш аяктаган.
Ошол дүйнөлүк экинчи согуш аяктагандан кийин эле Америка Япониянын эки шаарына эмне таштаган экен? Атом бомбасын жардырган экен. Атом бомбасын сүрөттөн карагыла, көрдүңөрбү? Самолет менен муну таштап кеткенде эле эмне бир шаарды талкалап жатат. Анан бири ошол Япония шаарынын бири Хиросима деген шаар экен. Шаар толук талкаланып, миңдеген адамдар өлүшкөн дейт. Андан тышкары дейт, бул адамдар өлгөндөн да эң коркунучтуу нерсе дейт, ошол бомбада радиация алган адам дейт, өлбөй тирүү калып, ошол кандайдыр бир ошол эменин атом бомбасынын бир кесепеттери тие турган болсо, бул эмне болот экен? Адамды рак оорусуна алып келген экен, балдар. Андан 12 жыл өткөн соң Хиросимадан бир канча алыс турган шаарда жашаган Садако аттуу кыз катуу ооруп калат. Ал 13 гана жашта эле. Дарыгерлер анын оорусун текшерип, лейкемия деген айыкпас оору менен ооруп калганын айтышат. Бул оору мындан 10 жыл мурун кичинекей кезинде атом бомбасынан алган радиациянын залалы болчу. Кана балдар, экинчи абзаста биз эмнени түшүндүк? Экинчи абзаста ошол атом бомбасы жарылгандан кийин 10 жыл өткөн соң дейт, Хиросимадан бир канча алыс турган шаарда дейт, шаарда жашаган Садако аттуу кыз катуу ооруп калат дейт. Ал 13 гана жашта болгон экен. Дарыгерлерге алып келип көрсөткөндө аны лейкемия деген айыкпас оору деп айткан. Бул оору кайдан пайда болгондугун алар эмне деп божомолдошту, диагноз койду. 10 жыл мурун кичинекей кезинде атом бомбасынан алган радиациянын залалы кесепети деп айтышты. Айыкпастыгын Садако өзү да, ата-энеси да билген, бирок эч кандай амал, айла да жардам бербейт эле. Ошондо Садаконун эң жакын курбусу Тидзуко ага канаттуулардын ыйыгы 1000 канаттуу турна жөнүндө айтып берет. Япондуктардын түшүнүгүндө турна адамга бакыт алып келет. Садако кагаздан 1000 турна жасаган болсо, ал бул оорусунан айыгып кетет деп ишендирет курбусу. Карагыла эми 3-чү эмнеде бул адамга эмне үмүт деген эң чоң нерсе. Бул жерде Садаконун ата-энеси да билди, Садако өзү да билди, айыкпай өлөрүн билди. Ошондо анын курбусу, дос кызы Тидзуко деген, ал эмне кылган экен? Канаттуулардын ыйыгы болгон. Японияда турнанын аябай ыйык күчү экен, бул адамдарга көптөгөн бакыт алып келет деп эсептешкен дагы. Анан ошол Тидзуко Садакого эмне кылган? Кагаздан 1000 турна жаса деген, ал бул оорусуна айыгып кетет деп ишендирген экен курбусуна. Ушул курбусу дагы Садакого аягында чоң бир сүрөттү карасаңар эмне болуп атат? Мынакей. Бул Садако ооруп атат, бул дарыгер текшерип атат, кыйналып атат. Бул анын досу Тидзуко. Карагыла. Курбу деген дос, аябай кандай жакшы жардам берди. Бул жерде силер кандай ойлойсуңар? Кыз айыгып кетти, эмне болуп кетти? Буну эгер кызыксаңар, силер дагы окуганга аракет жасагыла андан аркасын. Андан кийин балдар, кайсы сүрөт текстке тиешелүү эмес? Эмне үчүн? Карагыла балдар. Кайсы сүрөт текстке тиешелүү эмес? Бардыгы эле тиешелүү болуш керек, дарыгер. Турна кагаздан жасалган. Тынчтыктын символу, Садако. Бардыгы эле сүрөт тиешелүү. Эми каармандар, окуя болгон жер, окуя. Өзүңөргө, силерге мен убакыт берем, балдар. Кана сүрөттөн эле карап көргүлө, Бул жерде шаар талкаланып жатат. Шаар талкаланат. Кайсыл жерде окуя болду? Кайсыл жерде болду? Бул Японияда болду, балдар.
Японияда болуп атат. Окуя болгон жер дейт. Карагыла. Шаарда, Япония шаарында Хиросима деген шаарда болду. Каармандар бул ким? Садако деген кыз болду балдар. Ошонун запкысын тартып, эми силер аябагандай ойлоно турган суроолорду берип атам балдар силерге. Суроолорго көңүл бургула. Суроолорду ойлонуп жооп берүүгө аракет жасагыла. Биринчи суроо. Атом бомбасы эмнеси менен коркунучтуу экен? Канакей, атом бомбасы ошол учурда Америка Японияга атом бомбасын эки шаарына таштап талкуулап кетти. Атом бомбасы эмнеси менен коркунучтуу экен, балдар? Эгерде жакшылап кунт коюп уккан болсоңор, силер билесиңер, атом бомбасы бул эмне аябагандай чоң коркунучтуу, коркунуч алып келет. Бул адамдардын бирин көптөгөн адамдарды жанын алат, өмүрүн. Ошондой эле шаар талкуулайт жана дагы адамды эмне кылат экен? Оорукчан кылат экен. Садако аттуу кыз кандай оору менен ооруп калат? Кана, Садако деген кыз кандай оору менен ооруп калат? Ошол бомба ташталгандан 10 жыл өткөндөн кийин ал эмне болду? Лейкемия оорусу менен ооруп калды. Бул айыкпас оору болуп эсептелинген. Мынакей. Андан ары Тидзуко деген кыз ким экен? Кана, Тидзуко деген кыз ким болгон? Ал эмне кылган? Ал ошол Садако деген өзүнүн курбу кызына аябагандай чоң жардам көрсөткөн. Кандай жардам көрсөттү деп ойлойсуңар, балдар? Анткени силер азыр эле уктуңар да, текст боюнча иштедик, Текст 3 абзацтан турду. Эң акыркы абзацында айтылып жатат. Ойлонобуз, балдар. Эгерде унутуп койсоңор, мен текстке кайрылайын, Мынакей, карагыла. Айыкпастыгын Садако өзү да, ата-энеси да билген, бирок эч кандай амал айлада жардам бербейт эле. Ошондо Садаконун эң жакын курбусу Тидзуко ага канаттуулардын ыйыгы, 1000 канаттуу турна жөнүндө айтып берет. Япондуктардын түшүнүгүндө турна адамга бакыт алып келет. Көрдүңөрбү? Турна дейт, адамга бакыт алып келет деп атат. Бул жерде Садаконун курбусу эмне кылып атат? Ушуга ишенесиңерби силер? Турна бакыт алып келет. Ошондо Садако кагаздын 1000 турна жасаган болсо, дейт, ал бул оорусунан айыгып кетет деп ишендирет курбусу. Карагыла. Бул Садако кагаздан 1000 турна жасаган болсо, жасап койсо, айыгып кетиши мүмкүнбү? Мүмкүн боло турган нерсеби бул, балдар? Кана, ушул Садаконун курбусу Тидзуко туура кылды деп ойлойсуңарбы? Же туура эмеспи? Силердин оюңар боюнча кандай деп ойлойсуңар силер? Азаматсыңар. Ар бир курбу өзүнүн жакын көргөн курбусуна кандайдыр бир үмүт алып келиш керек, Балким чындап эле ал эмне болуп кетет, сакайып кетет. Силердин ар бириңердин өзүңөрдүн жеке оюңар болуш керек, балдар. Эми 3 суроо тең ар бирибизди ойлондурган суроолордун бири болду. Үйдөн дагы ата-энеңерден сурап, бул суроолор боюнча дагы ата-энелериңерден толуктап койсоңор болот, толуктасаңар болот буну силер. Тидзуко деген кыз ким экенин биз билдик, ал Садаконун эң жакын курбу кыздарынын бири. Үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма балдар, биз сүйлөм түзөбүз. Сүйлөмдү билесиңер, сүйлөмдүн ээси катышып, адам аттарынан турган кимдер деген гана суроого жооп берген сүйлөмдөрдү түзөбүз. Ошондо гана бүгүнкү темага толук жооп бере алган болобуз, балдар.